Wagner Jack Askar компаниясының негіздөөчүсү Евгений Пригожиндин бизнес учагында болгон Кристина Распопа учуу алдында социалдык тармактагы баракчасы аркылуу сүрөт жарыялаганы бул тууралуу База Telegram каналы жазды. Маалыматка ылайык учууга бир нече убакыт калганда ал жакындарына алардын каттамы эмнегедир кармалып жатканын айткан. Ошондой эле учуу алдында ал аэропорттогу кафеден сүрөт жарыялаган. Кечээ 23 августта Евгений Пригожинге таандык болгон учак Орусиянын Тver облусунун аймагында кулаган. Бортто 10 адам, анын ичинде Евгений Пригожин өзү дагы болгону кабарланды. Борттогулардын бардыгы каза болгон. Израиль аскерлеринин коргоосу астындагы еврей отурукташууларынын оккупациясындагы Батыш Шериянын түрүндөгү жайгашкан Бурка айылында карата кол салданда бир палестиналык октон жарадар болуп, 30 палестиналык газга уланганы бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымдалгандай, израилдиктер Наблус Женин жолундагы палестиналыктарга таандык унааларга таш ыргытып, Бурка айылындагы палестиналыктардын үйлөрүнө курал менен кол салышкан. Израиль күчтөрү газ бомбасы, үн бомбасы жана чыныгы ок колдонушкан. Израиль аскерлери чыныгы ок менен жасаган куралды кол салуусунда бир палестиналык жараланып, 30 палестиналык газдан жабыркаган. Израиль оккупацияланган Батыш Шерияда жана Чыгыш Кудста еврей конуштары эл аралык мыйзамдарга ылайык мыйзамсыз деп эсептелет деп айтылат маалыматта. АКШ президенти Джо Байден Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин менен эмне болгону тууралуу так маалыматы жок болсо да учактын Твер облусунда кыйраганына таң калбасын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Ошол эле учурда Байден бул окуяда орус президентинин ыктымал ролун кайтты. Эмне болгонун так билбейм, бирок мен таң калган жокмун. Орусияда Путин артта калбаган көп нерсе жок. Бирок буга жоопту билүү үчүн менде жетиштүү маалымат жок деген ал. Ошондой эле ал Ак үйдүн Улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Адриан Уатсондагы Пригожиндин өлүмү тууралуу маалыматтар тастыкталса эч ким таң калбашы керек экенин билдирген. Кечээ 23 августта Евгений Пригожинге таандык болгон учак Орусиянын Твер облусунун аймагында кулап, бортто 10 адам каза болгон. Анын ичинде Евгений Пригожин дагы бар деп айтылууда. Казакстандык төкмө акын Аманжол Алтаев президент Садыр Жапаровдун казак акыны Биржан Калдыбаевга аргамак мингизишин кескин сынга алды. Социалдык тармактагы баракчасы аркылуу ал кыргыз элинен Казакстандын маданиятын түшүрбөөнү суранда. Бул жигитке уят, абийир жок. Казак элинин атынан домбура кармап ырдабашы керек болчу. Себеби казак айтышында андай акын жок. Бул жигит популярдуу эмес деп айтууга болбойт. Эгерде ал жакшы аткарып, жакшы айтыш кылып белек сурабаса, биз аны албетте колдомокпуз, деди Алтаев. Аманжол Алтаев кайрылуусунда кыргыз элине ыраазычылыгын билдирип, бирок эч кимди казак элинин акыны деп тааныштырбоону өтүндү. Кыргыз боордоштордун ниеттерине ыраазычылык билдиребиз, бирок казак элинин акыны катары көчөдөн эле бирөөнү көрсөтпөөгө чакырабыз. Мен муну Казакстандын айтышкерлер союзунун төрагасынын биринчи орун басары катары айтып жатам. Коңшу элден казак элинин өнөрүнүн баркын кетирбөөнү талап кылам. Мындай таланты жок адамдардын пайдасы жок. Ошондой эле кыргыз боордоштордун эки өлкөнүн айтышкерлер союзунун ортосунда түзүлгөн меморандумдун жоболорун аткарып, эл алдына биз сунуштаган акындарды гана көрсөтүүнү суранабыз деп кошумчалаган. Ошондой эле эки боордош элдин достугун куру сөз акындар эмес, таланттуу, кадыр барктуу акындар ырдашы керектигин баса белгиледи. Аманжол Алтаев Биржан Калдыбаевди элден жана айтышчылардан кечирим суроого үндөдү. 13 августта Чолпон Атада өткөн клубтар арасындагы көкбөрү боюнча дүйнө чемпионатынын ачылышында Садыр Жапаров казак акыны Биржан Калдыбаевга аргамак бергенин алып баруучу Асылбек Өзүбеков айткан. 21 августта Бишкекте президент убадалаган аргамак казак акынына тапшырылган. Ош облусунун Алай районунда жер көчкү жүрүп, алууна жолду жаап калды. Бул тууралуу маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тастыкташты. Маалымдалгандай, жалпы көлөмү болжол менен 3000 чарчы метр кубдан ашкан жер көчкү кечээ 23 августта саат 9 чамасында жүргөн. Ага ылайык унаа жолдун тазалоого номер 960 ЖТден 2 жүктөгүч техника тартылган. Ошондой эле саат 17:00 унаа жол бир тараптуу ачылган. Учурда кеңейтүү иштери жүрүп жатканы кабарланат. Бүгүн 24 августка карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 80 тыйындан сатып алынса, 88 сом 32 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 91 тыйындан болсо, сатуу 97 тыйынга чейин барууда. 1 еврону сатып алуу 94 сом 80 тыйындан болсо, 96 сом 60 тыйынга чейин сатылууда. Ал эми Улуттук банкта 1 доллардын курсу 80
8 сом 27 тыйын деп көрсөтүлөт. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.